Пайгамбарыбыздын кичипейилдиги туурасында, же болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичипейилдикти тандагандыгы туурасында. Ибн Амр радhiyallahu anhu мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кызыл төөнүн үстүндө баратып чайтаңа таш атканын, анын алдында эч ким куулбаганын, жолду ачкыла деп айтылбаганын көрдүм. Негизинде эле субханалла жөнөкөйлүктө өзгөчө ушундай нерсе бар экен. Канчалык адам падышалык даражага жетсин, мейли кайсы бир акыбалга жетсин, бир аны бир жашоодо бир деңгээлге жетсе деле, анын алдында бир нече адамдардын анын жолуна жол ачып турушу жакшы эмес дейт алымдар. Эмне үчүн дегенде ошол эл менен эл болгону, жер менен жер болгону эле жакшы экен. Эч качан мындай бир көтөрүлүп же болсо бир адам аны өзгөчөлөнтүп алдыда турушу жакшы эмес экен. Же болсо жана телохранитель менен жанагындай бир жан сакчылар менен жүрүп атпайбы? Ошондой эле ошондой алдыда бир жанагындай бир машиналар жүрүп аркага ошондой жүрүшү өзү жакшы эмес экен. Эмне үчүн дегенде ааламдардын мырзасы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы андай амалды кылган эмес дейт экен аалымдар. Эгер деле ошол коомдо ушундай бир адамдарды жанакындай бир өлтүрүп коюш коркунучу болсо, же болсо ушундай болгон болсо мейли, айла жок. Бирок ошондой болсо да эгерде бир адам кандай бир деңгээлге жетип, ошо аалымдык макамга, же болсо ушундай бир баягы жылдыз болуп калса деле, эмне экен, ошол адамдын кичипейил болгону жакшыраак экен. Же болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдынан эч качан жолду ачкыла деп кыйкырып турган эч кимди көрүшкөн эмес экен, субханалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам токулган эшектин үстүнө бир таар салып минчү. Ошондой эле дагы бирөөлөрдү учкаштырып алар эле. Же болбосо бул нерсе деген ушул экен. Адамдар биз мындай ойлошубуз мүмкүн. Кээ бирлер дагы деле бар ушундай баягы молдолор деген же болсо диндар адамдар эшек менен жүрө берет. Деген бул туура түшүнүш керек экен да. Эшек менен жүрөт дегени ошол заманда ушундай болгон да. Же болсо ошол төө турса деле, ат турса деле, мисалы кандай болсо колунда бар нерсени минип эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип кете берчи. Керек болсо аркасынан кээ бирлерди учкаштырып алыш экен да. Ошол заманга тиешелүү бир макам. Бирок караңыз, дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда мынекен өтө бир кичипейилдүүлүктүн белгиси экен, жөнөкөйлүктүн белгиси мынекен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан мындай бир бул эшек экен, мен пайгамбармын, төмүнем деген эмес экен. Же болбосо ошол болгон нерсесине каниет же болсо кылган экен. Ошол мезгилде жөн эле эмес, алки канчалык сен өсүп өнүп баратсаң деле адамдардын арасында өзүңдү ылдый төмөн алганың жакшыраак. Ушуну унутпашыңыздар. Көп убактарда биз мындай бир эме кылып алабыз, адашып кетип атпайбызбы? Кара, өзү сен канчалык көтөрүлсөң да ошо эл арасында болгон жакшыраак экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды адамдардын жакшы көргөндө бир эмес эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экен, дайыма эл менен болот экен да. Дайыма ошол жанында жүргөн сахабалар менен, ошолордун проблемасы менен, ошолор менен ушундай жүрөт экен да. Дайыма эл менен бир болот экен. Ошол эмеде эшек минип баратса деле, кээ бирде эмне экен, ушундай бир аркасына учкашып алайынчы я Расулаллах, учкашып ал деп койчу экен да. Анын сахабасы Хазирет Умар радhiyallahu anhu пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кандай ушунчалык бир эмеде болгон, ушундай бир тарбият алган себебинен качан ал ушул Йемен тарапка бараткан мезгилинде кулу өкө кетип барат экен. Мингендер бир төө экен да. Бир төө. Хазирет Умар бир нече убакытка чейин минет экен. Анан алып түшөт экен, аны жетелеп кулу мингизип алып өзү жетелейт экен. Анан таз заманаке баягы Йеменге шаарга кирерде халифа болбосо, бүткүл мусулмандардын халифасы, ушунча бир даража падышасы некен баягы шаарга кирерде кулду мине турган окуган экен да. Хазирет Умар айтып аткан, Хазиретим, сиз минип алыңыз ушул жерге, азыр сиз менен татыктуусуз, азыр эми кой бияка уят десе, жок дегенде мен ошол жерди бүтүргөн экен, мен деген да. Некен ушунча даражада адамдын акысы ошол менен кичипейилдик. Мындай айтканда, бир адамдын акысын тепсеп, же бир адамдын бир жаман нерсесин кылып алыштан канчалык даражада субханалла алар коркушкан. Некен минди дейт, жетелеп алып кетип барат экен да. Элдин баары кулдук Хазирет Умар экен деп ойлошту дейт. Көрүшкөн эмес, алыстагылар тааныбайт эле. Некен ошондо жерде кетип бараткан, ошо жөнө жетелеп бараткан себебинен ошо канча деген капырлар мусулман болуп кеткен экен да. Алар канча жыл зомбулукта, падышалардын жанында хан сарайда жашаган алтындарын көргөн да, мына ушундай.
Ошол эле Hazreti Umar жөнүндө көптөгөн окуялар бар. Бирок мисалы Византиядан өкүлдөр келген мезгилинде халифаны издешет Мединадан. Халифаны издешкен. Кандай издешти дейт? Халифаны субханалла ушунча даражада издешет. Ал Византиядан келген элчи айткан: "Хан сарайыңар кайда?" дейт. "Силердин падышаңар каякта отурат?" Десе, "Тиги жерде" деп коёшот экен. Баса бер табасың. Анан кийин бир жерге айтканда: "Халифа кайсы?" десе, "Тиги" дейт экен. Анан баягы бактын түйүндө бир көлөкөдө мындай бир нерсени жабынып алып бирөө жатыптымыш. Баягы келип туруп мындай туруп теп, "Эй, халифа кайда?" дейт экен да. Баягы көзүнөн мындай ачып туруп, "Мен" деген экен да. Мына бактын эле көлөкөсүндө эле ушундай жатат экен. Бактын көлөкөсүндө субханалла бүткүл ошо министрлер чогуу ошо жерде эле мына кеңешип субханалла мамлекетти башкарып турган экен да. Ушунчалык даражада субханалла. Бир тил менен, бир сөз менен да. Ушунчалык. Некен анын эмесиңер Византиялык ошол эме айтат экен, баягы кийинип алгандан кийин. Эгерде бактын түйүндө туруп бир кул бизди ушинтип башкарып атса дейт да, бир дүйнөнү коркутуп аткан болсочу, буларга мен эч нерсе дейилбейм деген экен да. Дагы бир меселе болсо ошол мусулманчылык кабыл алганда кара. Эми дегеним бул нерсе жөнөкөйлүктө субханалла сенин кол алдында эмне болгон болсо ошого шүгүр айтыш керек. Мисалы кээде эмен деле айтып калсак жана кимден Бишкектин мурунку биздин биринчи секретары болгон Кочкорлуктун аксагал өтүп кетти. Усубалевдин атасы деле айткан эмесе, кынде Волгабын өтөрсүң сен деле эшек менен мен деле өтөмүн деп. Дегени субханалла бул дүйнөдө өтөрүң ушул болгондон кийин кичинекей бир мал мүлкүң менен же болбосо бир кандай болгон нерсең менен колдон келишинче баягы мындай көтөрүлүштөр шар эмес жок экен. Кандай болуп турса да субханалла, кандай болуп турса да. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма минчеле дейт. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөн эле жүрбөй, аркасына кээ бирде мингизип алат экен дагы. Анан кийин кээ бир убактарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аркасына учкаштырып алган адамдарга эмне кылат экен? Өзгөчө насааттайт экен. Бир күнү Hazreti Abbas радиаллаху анху айтат: "Мен кичинекей кезим эле дейт. Ушундай бир акылым ушундай болуп турган мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Аббас" дейт. Мен ушундай карап туруп: "Лаббайк я Расулуллах. Айтыңыз я Расулуллах, мен сиздин алдыңызда турам. Эмне дейсиз?" дегенде, эмне dedi? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я Аббас" dedi. Ушинтип мага 3 жыл кайды. Мен "Лаббайк я Расулуллах. Мен сиздин жаныңыздамын я Расулуллах. Айтыңыз" дегенде, dedi. Мен сага бир ушундай насаат айтайын" дейт. Сен ушул нерсе аткара турган болсоң, сөзсүз жакшылыкка жетесиң деп ошону 10 насаат айткан экен да. 10 насаат. Ошондо ушуну айтты: "Аллахка эч качан шерик кошпогон" дейт. Аллага эч качан шерик кошпогон. Аллага эч качан шерик кошпогон. Не, эгерде сени отко кактап, үстүн сени ысык сууга салып, казанга сала турган болсо дагы, ушундай бир азап кыла турган болсо, Аллага шерик кошпогон дейт. Жана билгин дейт, эгерде бүткүл инсан дейт, жана жин шайтандын баардыгы тең чогулуп келип, сага жакшылык кылабыз десе, Аллах каалагандан тышкары кыла алышпайт. Эгерде инсан ва жиндин баардыгы тең чогулуп келип сага жаманчылык кылабыз десе, Аллах жазгандан ары кыла албайт. Жаса Аллах гана жазганчалык алып келе алат, андан башкалар кыла албайт деген экен. Арак ичпе, анткени ал баардык жамандыктын энеси деген. Мен эстеп калганымды айтып берип атам да. Эмнекен ушул пайгамбарыбыз ушундай кээ бирде аркасында отурган адамдар дагы пайгамбарыбыздын ушундай бир несин алышкан экен да. Пайгамбарыбыздан пайда алышкан. Негизи мусулман ушундай болуш керек. Өзү мусулманда субханалла баста турса пайда чыгып туруш керек да. Баста турса адамдардын көңүлүн алууда мусулман биринчи ордо болгонго аракет кылыш керек. Ошондой мелде субхан тууганчылыкта деле мейли кандай бир акыбалда болсун, өзү ушундай бир жек көрүп, сен ошону душман болуп калып турган болсоң деле, сен ошол душманчылыктын ичине жутуп турган жакшы. Анткени сен эң силердин араңарда баатырыңар дейт да, күчтүңөр, ушундай бир эмне, мынекен канча ушундай ачуусу келип турса, өзүнүн ачуусун жутуп алгандар дейт да, жутуп алган. Ачуусун жуткандар, баса билгендер, мына ушулар баатырлар, мына ушулар кахрамандар болуп эсептелет. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир кээ бирде аркасынан мучкаштырып алат экен. Пайгамбарыбыз ооруларды зыярат кылчу. Жана айтат эле: кимде ким эртең менен оорун зыярат кылып барган болсо, ага Аллах Таала 70 000 периште аны үчүн дуа кылат. Ким түштө болсо, ошону кечте барган болсо, ошону бир күн бою дуа кылат экен да. Ким зыярат кылса. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиш бактарын аралап аралагыла деген экен. Дагы бир жерде болсо субханалла ооруларга зыярат кылганда пайгамбар өзү барат экен дайыма. Некен зыярат кылчу экен. Ооруларга зыярат кылуу бул өзгөчө амалдардан унутпагыла. Эгер бир ооруну көрүп барсаңыздар, ошонун дуасын алганга аракет кылыш керек, ошого дуа кылганга аракет кылыш керек. Ошонун акыбалын көрүп субхана, сен да мен да бир күн ушундай болуп калышым мүмкүн коркунучу менен жүрөгүңдө эмне кылыш керек экен, да бир ойгонуу пайда болот экен. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичипейилдүүлүк менен ошол ооруп калган адам мел душманы болсо да барат экен да. Бир окуясы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан ушу Меккеде ушундай бир катуу бир капырлардын ушундай бир капырлардын ушундай кол салуусунда капырлар
Пайгамбар саллаллаху алейхи ушунча катуу бир азап көрсөтүп аткан мезгилинде бир кемпир бар экен. Дайыма Пайгамбар саллаллаху алейхи келет атканда эмне кылат экен? Үстүнө төгөт экен, жугундуну төгөт экен. Жугундуну төгө берет экен. Күнүгө жугунду төгөт. Пайгамбар ошол жолдон өтөт экен, дайыма Кабаны көздөй. Аллаху акбар. Эми жугунду үстүнө төгөлөт экен. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geletse, imneken bayağı tükmeye kaldı. Yok. Ağır varıp durup kayra gelgen iken de. Kayra girip tıkıldatıp girse, karasa bayağı kempir orup jatkan iken. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahvalınız qanday? Uşuna degan bayağı kempir korktu. Ey Muhammed deydi. Men ahaldı güçlü olup turgan mezgilde menden korkut elen girgenge deydi da. Biroq endi men halsız boldu. Uşuna jatıp kalgan mezgilde senimle men az öçüңdü algany gelding degende. Yok dedi. Men sizin den soluğunuzu surap koyayın. Orup kaldı uqqandan sizge geldim degende ilebegen eken de. Degeni İslamda ошол замат кабыл алган экен деген сөз. Жок, эмнеге кичипейлүүлүк ушундай нерсе. Кээ бир алымдар чечмелейт да. Ал жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнекен ошол мындай деле жылып койсо деле төгүлүп койуп калмады дейт. Көрмөктө мындай чөчө мидип койсо делечи баягы төгө албай калмат. Кемпир дейт да. Бирок ошол кемпирдин кичи ооруп калбасын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөнөтүп берген дейт да. Эмне үчүн эми ошол кемпирдин субхан көңүлү ушундай ооруп калбасын, аттиша тийгизе албай калдым деп, мындай бир наразы болуп калбасын деп Пайгамбар өзү ошол жерге басып берген дейт да. Кээ бир алымдар ушундай айтат. Мусорду жууп койсо кетет. Бирок адамдын көңүлүнчү мындай бузуп алгандан кийин жууса кетпейт да, субхан. Ошол себеп бар да. Ошол адамдын көңүлү ушундай нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оорлуу адамдын да көңүлүн карап, кичипейлүүлүк кылып өзү пайгамбар болсо да дайыма өзү барып турат эле дейт. Жаназалардын артынан жүрчү. Бул өзгөчө темага эми жаназалардын аркасынан жүрчү деген нерсе узун нерсе таап чыгат. Жаназанын аркасынан жүрүү жөнүндө бул кичипейлүүлүк. Жаназага көп барбай калган адам, субханалла, бул дүйнөгө сүйүү лаззаты, ошондо мухаббаты кирип кетет. Жаназага көп барыш керек киши. Мүрзөнүн түйүнө кезде токтогула, машинеңер менен кетип барасыңар. Кабырларды карагыла. Кабырларды карап туруп, бир күн ушул кабырдын ээси сен өзүң болуп калышыңды унутпашың керек. Биз унутпашыбыз керек. Анткени бир күн болсо бир өзүбүз кабырдын ээси болобуз. Бул дүйнөдө эч нерсенин ээси эмес, бирок кабырдын ээси көбүрөөк болобуз да. Субханалла. Бул дүйнөдө 10 жыл, 15 жыл, 60 жыл мейли, айыбай катуу жашап ийсең 80 жыл субханалла бир үйдүн ээси болушуң мүмкүн экен да. Бирок кабырдын ээси көп болот, убакытка чейин болот. Кабырдын ээси ошо мүрзөнүн ээси 2 болгон 4 квадратный жердин ээси сен көбүрөөк убакытка чейин болосуң. Унутпаш керек. Ошон себептен кабырга барууну аалымдар эмне дешкен? Эң акылдуу адамдардын амалы дешкен. Эгерде убактың боло турган болсо, ата-энеңдин кабырын зыярат кыл, субханалла, бир эмелердин кабырын зыярат кыл. Эгерде ушунча дагы да үлгү алгың келсе, Мединага барып, Жаннатул Бакыйга бар, канча деген 1,5 миң жыл мурун өлүп кеткен адамдардын кабырлары бар. Субханалла. Ошонун арасында падышалар Хазирет Умар жатат, ошол жерде Хазирет Умар жатат, ошол кабырдын ичинде пайгамбарыбыз жатат, бул дүйнөнүн сардарлары жатат да. Эгерде ушунча падышалардын көргөн келсе, анда мавзолейлерди кыдыр, субхан, субхан, бул дагы канчабыз падышалар өлдү деп анан мындай колуңду карап көргөн болсоң, эч нерсе субханан колуңа албастан бул дүйнөгө кете турганыңды эстейт экенсиң, субханалла. Ошол сенин жаназанын аркасынан жүрчү дегени бул кичипейлүүлүк экен. Жаназанын аркасынан көбүрөөк жүргүлө. Жаназаны көргөнүңөрдө, качан ошол жаназаны көргөндө, өзүңдү ошол табыттын ичине салып көрүш керек экен. Табыттын жөнөкөй эле алымдар айтат го, жана өлө электен мурда өлүп койгула деген нерсе бар да. Дегени кээ бир алымдар айтат, ушуну көзүңдү жумуп тур эле, мына азыр өлгөн атам Азраил периште жаныма келсе келбейт экен да. Келтире албайсың да, корккону канча. Өлө албайсың. Кичине эле өлүп көрсөң, мындай карап көрсөң, субханалла, тамактын татуулугу кетти. Сен айдап аткан субханалла машиненин кадыры кетти. Жок. Сен бүгүн машина айдабайсың, бүгүн суба тамак жебейсиң, бүгүн аял менен жүрбөйсүң, күйөөң менен жүрбөйсүң, бүгүн балдарың менен жок болосуң, баардык акчаларың баардыгы сеники эмес болот. Бүт нерсе, жылуу кийимдердин кереги жок болот, шолк болсун, алтындардын кереги, күмүштөрдүн кереги жок болот, долларлардын кереги жок, евронун кереги жок, сомдун кереги жок, рубльдин кереги жок, субханалла, эчтекенин кереги жок. Кабыргындай табыттын ичине салды, бүт тап кетип барат. Эчтекенин кереги жок. Бул дүйнө канча ошон үчүн жанталашып аттылар адамдар, канчалык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо кабырдын аркасынан же ушундай бир табыттын аркасынан, жаназанын аркасынан жүрүүнү бизге көбүрөөк буйруган экен. Жана пайгамбар өзү кичипейилдүүлүк менен жаназанын аркасынан жүргөндө кичипейилдүүлүк менен жүргүлө. Анткени жүрүшүбүз керек. Анткени ошол кабыр, ошол табыт субханалла сенин табыттын үстүнө бир күнчү мындай айтканда безбелетный эле жүргүнчү катары болуп каларыңды унутпашың керек. Кулдардын чакырына жооп кылып барчу.
кул болсо дагы жаналардын жанына отурганда айтат эле: Аллага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Аллах Таала силердей колдорунда жок мухаджир же болсо көчүп келген, бүт дүйнөсүн тыштаган кедей кембагалдардын ортосуна отургузуп койгон шүгүр дейт эле. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Аллах Таала мага падышачылыкты берди, убада кылды. Мага кедейчиликти убада кылды. Мен тандоом кедейчилик болду. Мен кедейлерди тандадым деген экен. Дагы бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: кулдардын акысын бергиле, кулдардын акысын бергиле деген. Эгерде кулдарыңар намаз окуган болсо, аларды урбагыла деген. Азыр заманда кул жок, бирок ошондо болсо колунда жок кедейдин үйүнө барып жүрүү, ошолор менен тамактануу ал адамдын кадыр баркын көтөрөт. Эгерде бир адам өзүнүн жалаң эле, пайгамбар керек болсо айтат: жалаң байлар келген тамакта, жеп аткан тамакта береке жок. Байлар келип жеп туруп, бирок ошол нерсе кедей кошулбаган тамакта береке жок деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Биздин эле ата-бабабыз ашты, жанагы аш болот го, аш беришет го бизде. Аш берген нерсенин баары деген шариатта бида жаңылыктардан, бирок ошол нерсени кедей кембагалдарга берип, мисалы Куран окутушкан да. Биздин аштарыбыз болсо азыр жалаң эле 570-тердики болуп калды, ошондой нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бут кийимин өзү оңдочу. Бут кийимин өзү оңдочу. Ошол заманда мындай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү оңдочу дегени пайгамбар мындай кичипейликтин бир чоң бир мындай даражасы. Дольче Габбана жок. Канча деген фирменный субханалла этикеткалар менен өтүп алып, мындай бир эки эле тамга болсо эле болду го бизгечи. Эки тамга болсо эле субханалла. Ушундай бир жолуктарга бир нерсе эметип калса, меники ушундай дейт го. Ал заманда андай болгон эмес. Кээ бир убактарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир да көйнөй калбат эле. Өзүнүн мындай бир кийимиңди мындай бир күн тигип көрсөң, мындай кичине тигип көрсөң көрөлү. Тиге албайбыз да. Азыр ушундай нерсе. Мен баягыда көрдүм, мындай чоң ящиктерди ачып коюшуптур, ошолорго таза кийимдерди ыргытып атышат да. Таза кийимдерди ыргытып берип атышат да, кедейген балдарга дешипчи. Анан кийин ошондой эми азыркы заман бөлөк болду го эми. Устаздарым бир баягыда бир эме айтып атат. Мурун адамдар ачкадан өлүп бараткан аксакал айтып аткан да. Дейт, биз ачкадан өлүп атканыбызга биз кайгырбайбыз дейт. Бул биздин башилерде жазылган нерседир. Муну үчүн биз үчүн Алланын алдында ажыр сыйлык бар. Бирок бир убакыт болот, адамдар кийимдин бүтүндүгүнөн, анан токчулуктун, курсактын токтугунан өлөт деген да. Мына ошол мезгилден коркобуз деген экен. Ошол мезгилдегилер корксун, биз коркпойбуз деген экен. Көрсө субханалла, курсагы ток болгондо, кийимиң бүтүн болгондо эмне издеп баштайсың? Субханалла, андан да жакшыраак нерсени издеп баштайт экен адамчы. Андан да жакшыраак, кататтуураак, лаззаттуураак, мындай кызыктуураак, ошондой нерселерди издеп баштайт экен да. Адамдарчы андан да акчасы көп болуп, курсагы ток болуп баштаганда адамдар эмне издейт? Мындай бир азартты издеп баштайт экен. Эмне кыларын билбей калат экен да. Каяка урунан билбейт. Эмне кыларын билбейт экен. Кой, шаардан чыгып барып шашлык жеп келе калайынчы. Шашлык толтура турганбыз, шаардан чыгып барып шашлык жегиси келет экен да. Же болсо субханалла кийим кийип турган болсо, мындай бүтүн кийип жүрөм, жыртык кийим көрүп келгенчи дейт экен. Ne kılsa, bugün onda murun balbar gibi çaldı, içkerek giyip görüyünçü, bugün erkekti giyip dursa, ayaldıkın giyip görüyünçü de başta etken de. Emne kılar bilbey kalatken de. Oşalsa uşul akıldın ölüşü, je olsa can dünyada subhanallah adamdın uşuna bardarçılıktan akıldın ölüp kalışı, neken al adamdın jok boluşuna sebep bolup degen eken. Kiyimin jamaçu, үй işlerine jubaylarına jardam berçü. Peygamberimiz gelgende sahabalar oradan turuşçu emes. Antkeni peygamberimiz bunu jaktırçı emesken. Peygamberimiz baldarın janına ötüp baratıp da salam berçü. Em adep maselesine gelgende bul peygamberimizge tiyешелүү nerse. Бирок bizde ata-babamızda Kırgızda негизи nerse var. Emne ululар gelgende turu, subhanallah şu nerse. Uşunu unutpaş gerek. Бұл башка нерсе. Кичипейилдүүлүк деген нерсе эки түрлүү болушу мүмкүн. Алар пайгамбарыбызга жакпайт, көңүлүнө өмөт калып, пайгамбар урушуп ийбесин деп коркот эле алар. Пайгамбар урушуп ие турган болсо, алар эмне экен Алланын каарына калып калбай эле дешчи. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жактырбайт деп отура беришчи. Бирок биз болсо адеп маселесине келгенде мусулмандар улууларды сыйлайбыз. Мен бир эме айтып бердим, ата-энени сыйлоо жөнүндө. Көп убактар ата-энеге көбүрөөк мамиле кылабыз, анткени үй бүлөнүн эң алды ата-эне да. Ошол субханалла атадан мисалса артта бир кадам артта басуу, энеден алдыга атадан балдыга басуу үчүн суроо керек экен да. Уруксат болсо мен баса берейин. Уруксат бербесе аркасында жүр дейт да.
Андан биринчи сүйлөбө, дасторконго барганда субханалла ата-энеңден биринчи кол салбоо, ошондой эле субханалла конок келе турган болсо коноктон сыйын берүү, өзүнөн жашы улуу боло турган болсо байкедештик, туурабы? Өзүнөн байкедештик, кичүү боло турган болсо баягы ыззат кылып, улуу болсо урмат кылып дегендей, субхана ыззат деген мындай өзүнүн кадырын ошол баланда субхан эметпей сен биздегилер бар, сен кичүү болгон иттин күчүгү бол. Sen güçlüsün bak. Deme kıl deyip koy bizler. Istıkan tart deyip koy. Al bilbey etkanı görüp dur. Ha, bilbeysen bar. Şunda yürütüyoruz koy. İzdamda jostki nesiler var. Oşol adam ahvalda düşünüp koyu. Oşonda subhanallah har bir adamın içinde peygamber oşol jaman görgөн. Oşon için. Biroq biz negen adebin karmay berişimiz gerek. Ullarga orundu berişimiz gerek. Öydө berişimiz gerek. Antken anın ordu oşur eke. Otura berbeysin mi? Degen özü jakşı emes. Otura berbey. Uşu жерге келгенде деле субханалла карап туруп аксакал экен киргизбейип, мисалы, бул өзү сый урмат. Сен адебиңдин канчалык деңгээлде экенин кээ бир убактарда мындай билип койсоң болот. Ким китеп окуганын, ким тарбия көргөнүн оңой эле билип койсоң болот. Ушул жерден элечи. Оңой эле билип койсоң болот. Ким китеп окуп жүргөнүн, кимдин адеби ата-энеси кандай тарбия берген билип койсоң болот. Оп оңой элечи субханалла. Аны басып баратканын эле билип койсоң болот да. Эмне үчүн анткен себеп субханалла ал тарбия анан баягы илим билимди адамдын айырмасы аспан менен жер болот. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канчалык өзү жаман көрсө дагы сахабалар пайгамбар жаман көргөндөр үчүн туруш эмес. Бирок биз ошол адамдын көңүлүн алуу үчүн тура беришибиз керек. Унутпашыбыз керек. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма кичипейил болгон себептен ушундай болгон экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына балдардын жанына өтүп бараткан биринчи салам берчилейт. Некен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи салам берет. Ассаламу алейкум деген ооздогу сөз өзү жакшы сөздөрдөн. Бул сөздөр эң алдыдагы сөздөр. Бирок ошо кичүү болсо да биринчи берди. Бир жолу жанына бир адам алынып келди. Ал пайгамбарыбыздын сүрүнөн титрей баштады. Пайгамбар өтө сүрдүү адам болгон. Сүрдүү болгон. Мисалы биринчи көргөн адамга сүрдүү болгон. Mesela Ka'ba'nı görgende de sürdüğün birinci onda Ka'ba'nın tüyüne geldim. Uşunday bir adam bir sürdüğü kaldım da. Uşunday peygamberin yanına gelende de adam peygamberimize sürdü görüntüler. Allah'ın elçisi ağırap korkma. Men karol emesmin. Men Kurayş uğrundan çıkan jana kurgatılan et jеген ayaldan uğulumun eken. Neken? Jönököyle men prostoyle kişimin. Kırgızlarda söz çıkan da ошон үчүн bu makal lakap ne uşuna байланыштуу. Алыстан уксаң кандай? Bir adam, алыстан уксаң bir adam, bir жанына келсең bir kişi. Ошон алыстан ук жанына келсең. Туура. Баатыр ушундай сөз. Эмне экен? Ошондой эле субхан пайгамбар мен деле бир эле кишимин. Менден коркпо деп аткан. Дегени субханалла. Ушул пайгамбар өтө бир кичипейилдигин көрсөтөт экен. Ага көңүлүнө калмай аткан. Bir жолу пайгамбардын bir сахабасы намазда некен баягы салам бирөө чүчкүрүп ийсе альхамдулилlah дегенде ярхам баягы чүчкүрүп ийсе ярхамукулла деген экен. Баягы жанында турганда мына чүчкүрүп токто акырын дегенде мындай кылып намазды ушинтирип калды дейт. Анан дагы бир нерсе өзгөрүп кеткенби дедим дейт. Анан кийин намаз бүткөндөн кийин баягы сахабалар бар мындай деп сүйлөбөш керек тиңдей баштанып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кел бери дейт. Бептир пайгамбар намазда эми өкүм болду, намазда сүйлөбөш керек деди дейт. Пайгамбар мен урушкан жок, соккон жок дейт. Пайгамбар мага жакшы түшүндүрүп койду дейт. Жоосун экен, ушунда бир адамга бир кемчилиги болот кан болсо деле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны баса калып эле ошол зыман такмак, экинчи мындай кылба деген эмес экен да. Пайгамбар ага жакшынакай кылып түшүндүрүп, анын көңүлүн алып, жашоосун оңдогонго аракет кылыш керек. Биз деле ошондой болсо, жашоодо өзү ушундай болгонго аракет кылыш керек. Түшүндүргөнгө аракет кылыш керек. Эми түшүнбөй атса, акмактын да сүкүт деп тынчылып турсак, андан бетер сонун болот, машалла. Мына ошо кичипейилдүүлүк экен тугандар. Иншалла Аллах Таала кимге кичипейилдүүлүк берген болсо, пайгамбарчылыктын бир нече бир бөлүгү берилген болот. Kimge жақшы мүнөз берилген болсо, кичипейилдүүлүк берилген, жақшы ахлак берилген болсо, мисалы адеп берилген болсо, алар пайгамбарлыктын бир нече мүчөсүн алгандардын катарында болот, машалла. Аллаху акбар, субханак хамдик, ашхаду анта астагфиру ва атубу илейк. Аракет кылабызбы? Эмнеге аракет кыласыздар? Аллах разы болсун.